8 класс. Кыргыз тили сабагы. Тема: толуктоо жана грамматикалык түзүлүшү, жөнөкөй жана тутумдаш толуктооштор. Толуктооштун милдетин аткаруучу сөздөр, сөз тизмектери. Сабактын максаты: билим берүүчүлүк, толуктооч анын грамматикалык түзүлүшү жана толуктооштун милдетин аткаруучу сөздөр, сөз тизмектери жөнүндө билим алышса. Өнүктүрүүчүлүк, сүйлөмдүн мүчөлөрү анын ичинде толуктоош жөнүндөгү билимдерин тереңдетсе. Тарбия берүүчүлүк, мекенчиликке тарбияланса. Күтүлүүчү натыйжа: толуктооч анын грамматикалык түзүлүшү жана толуктооштун милдетин аткаруучу сөздөр, сөз тизмектери жөнүндө билим алышат. Сүйлөмдүн мүчөлөрү анын ичинде толуктоош жөнүндө билимдерин тереңдетет. Мекенчиликке тарбияланат. Сабактын жактылышы: таблица, сүрөттүү карточкалар, схемалык карточкалар. Сабактын тири: аралаш сабак. Саламатсыздар балдар. Бүгүн сабакта үй тапшырмасын текшеребиз, жаңы теманы түшүнөбүз. Сабакта таблицалардын үстүндө иштейбиз. Сүрөттүү карточкалар кандай сөздөр толуктооштун милдетин аткаруусу жөнүндө түшүндүрсө, ал эми схемалуу карточкалар толуктоочко берилүүчү суроолорду үйрөнүүгө жардам берет. Алгач балдар, үй тапшырмасын текшерип алалык. Силерге окуу китебиндеги 157 көнүгүүнү карап, синтаксистик талдоо жүргүзүп келүү берилген. Анда атооштуктардын заттык мааниде жана накта өз маанисинде турганда сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткаруусун текшерүүбүз керек. Мисал катарында төмөнкү сүйлөмдү алалык. Көп окуган адам көптү билет. Бул сүйлөмдө билет деген сөз сүйлөмдү баяндоочу. Ал эми адам, ээси, көп окуган деген атооштук түрмөк сүйлөмдө аныктооштук милдет аткарып турат. Себеби адам деген сөз менен байланышып, анын белгисин көрсөтүп турат. Демек, бул жерде көп окуган деген сөз тизмеги атооштук түрмөк аныктооштук милдет аткарат. Ал эми көп окуган көптү билет деген сүйлөмдө билет баяндоочу, көп окуган ээси болду. Анткени адам деген сөз түшүрүлүп айтылып, көп окуган деген атооштук түрмөк заттык мааниде колдонулуп, сүйлөмдө ээлик милдет аткарды. Балдар, эми өткөн сабакты жыйынтыктайлык. Демек, сүйлөм мүчөлөрү жалпы жолунан экиге бөлүнөт экен: баш мүчөлөр жана айкындооч мүчөлөр. Баш мүчөлөргө ээ баяндооч кирсе, айкындооч мүчөлөргө аныктооч, толуктооч, бышыктооч кирет экен. Өткөн сабактарда биз аныктооч жөнүндө маалымат, билим алдык. Аныктооштор сүйлөмдө заттын же заттык маанидеги сөздөрдүн ар кандай белгисин көрсөтүп, кандай, кайсы, канча, нече, канчанчы, неченчи, кимдин, эмненин деген суроолорго жооп берет экен. Аныктооштун алдын толкун сызык менен сызабыз. Ал эми бүгүн силер менен жаңы теманы өтөбүз. Темабыз: толуктооч анын грамматикалык түзүлүшү, жөнөкөй жана тутумдаш толуктоочтор. Толуктооштун милдетин аткаруучу сөздөр, сөз тизмектери.
толуктооч сүйлөмдө баяндооч менен байланышып, кыймыл аракет багытталган затты көрсөтөт. Толуктоочко кимге, эмнеге, кимди, эмнени, кимде, эмнеде, кимден, эмнеден, ким жөнүндө, эмне жөнүндө, ким менен, эмне аркылуу, эмне боюнча жана башка суроолор берилет. Сүйлөмдө толуктооч баяндооч менен башкаруу байланышы аркылуу байланышат. Баяндооч толуктоочтун барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөнөмөлөрүндө туруусун жана жандоштор аркылуу байланышын талап кылат. Айрым учурда толуктоочко улануучу табыш жөнөмөсүнүн мүчөсү түшүрүлүп айтылышы мүмкүн. Аны суроо берүү аркылуу аныктап алсак болот. Мисалы, эмгек өмүр узартат. Бул сүйлөмдө узартат баяндоочу эмгек ээси. Эмгек эмнени узартат? Өмүрдү узартат. Ушул суроо берүү аркылуу өмүр деген сөз толуктоочлук милдет аткарарын аныктайбыз. Кайрат жоону уратат деген сүйлөмдү кайрат жоо уратат десек, уратат баяндоочу, кайрат ээси, жоо эмнени деген суроого жооп берип, толуктоочлук милдет аткарат. Толуктоочлор барыш, табыш, жатыш жөнөмөлөрүндө турат деп айттык. Демек, аларга берилүүчү суроолор кимге, эмнеге, кимди, эмнени, кимде, эмнеде, кимден, эмнеден. Мүчөсү барыш жөнөмөсүнүкү га, табыштыкы ны, жатыш жөнөмөсүнүкү да, чыгыш жөнөмөсүнүкү дан. Толуктоочлуктун түзүлүшүнө карай бөлүнүшү. Толуктооч түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт. Эгерде толуктооч бир гана сөздөн турса, бул жөнөкөй толуктооч болуп эсептелинет. Ал эми бир нече сөздүн тутумунан же тизмегинен турса, мындай толуктоочту биз тутумдаш толуктооч дейбиз. Мисалы, биздин ата-бабаларыбыз мекенди ыйык туткан. Сүйлөмдө мекенди деген сөз табыш жөнөмөсүндө туруп, толуктоочлук милдет аткарып атат. Ошол эле учурда бир эле сөздөн тургандыктан бул жөнөкөй толуктооч болот. Ал эми досу көптү жоо албайт деген сүйлөмдө кимди деген суроого жооп берген досу көптү деген сөз тизмеги толуктоочлук милдет аткарат. Эми толуктоочлук милдетин аткаруучу сөздөр жана сөз тизмеги жөнүндө кеп калалы. Толуктоочлук милдетин төмөнкү сөздөр жана сөз тизмектери аткара алат. Биринчи, зататооч отту жаккан билет, малды баккан билет. Бул татаал сүйлөмдүн тутумундагы отту, малды деген зататооч сөздөр эмнени деген суроого жооп берип, толуктоочлук милдет аткарат. Ататооч силерде кадимкидей күч кубат бар. Силерде деген ататоочко кимде деген суроого жооп берип, толуктоочлук милдет аткарат. Заттык маанидеги сөз түркүмдөрү. Сынатооч жакшыга айтсаң билет. Жакшыга деген сынатооч заттык мааниде колдонулуп, кимге деген суроого жооп берип, толуктоочлук милдет аткарып турат. Санатооч алтоону балдар куттукташты. Кимди деген суроого жооп берип, санатооч заттык мааниде колдонулуп, толуктоочлук милдет аткарды. Атоочлук жеңишти алып келгендерди куттусуп алдык. Бул жерде жеңишти алып келгендерди деген заттык маанидеги атоочлук кимди деген суроого же болбосо кимдерди деген суроого жооп берип, толуктоочлук милдет аткарып турат. Кыймылатооч мекенди коргоого милдеттүүбүз. Мекенди коргоого деген кыймылатооч
заттык мааниде колдонулуп, эмнеге деген суроого жооп берип, толуктоочтук милдет аткарып турат. Балдар, эми жаңы теманы бышыктайлык. Төмөнкү карточкаларда сүрөттөрдүн ордуна толуктоочтук милдет аткаруучу сөздөрдү коюубуз керек. Тактап айтканда, сүрөттөрдө берилген задатоочторду толуктоочтук милдет аткаргыдай кылып жазгыла. Бул тапшырмада жандоошторду задатоочтордун маанисине ылайык байланыштырып чыгабыз. Эми окуу китебин карайлы. Андагы 169-көнүгүүгө синтаксистик талдоо жүргүзөбүз. Сүйлөмдүн түзүлүшүнө, маанисине карай талдайбыз жана сүйлөмдүн ээсин, баяндоочун, аныктооч, толуктоочторду таап, суроолорду туура берүүгө аракеттенебиз. Балдар, үйгө тапшырма. Бүгүнкү өткөн темабыз толуктооч, анын түзүлүшү, толуктоочтун милдетин аткаруучу сөздөр боюнча эрежелерди жаттайбыз жана окуу китебибиздеги 172-көнүгүүнү максатына ылайык иштейбиз. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз.